Жалал Абад облусу, Аксы району, Токтогул Сатылганов атындагы номер 42 жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч класс мугалими Жоробекова Насихат Кутманбековна. Насихат Кутманбековна өзүнүн кесибин сүйгөн, бактаган, билимдүү мугалим. Ар дайым сабагына изденүү менен даярданып, замандын талабына ылайык жаңы технологияларды, усулдарды пайдаланып, окуучуларга кызыктуу, жеткиликтүү сабак өтүп келет. Эмгек жолунда бир нече ийгиликтерди жарата алды. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө уюштуруудан, топторго бөлүүдөн, алтын эрежени түзүүдөн, жагымдуу маанай жаратуудан, үй тапшырмасын суроодон, жаңы темага өбөлгө түзүүдөн, жаңы теманы түшүндүрүүдөн, сабакты бышыктоодон, эс алуу көнүгүүсүнөн, үйгө тапшырма берүүдөн, сабакты жыйынтыктоо менен аяктайт. Мугалими күндөй тийсе чачырап, окуучусу күн сыяктуу ачылат демекчи, мен сабагымды окуучуларым менен саламдашуу менен баштайм. Саламатсыңарбы балдар? Азаматсыңар, отура койгула. Кана, балдар, мага айткылачы, бүгүнкү күн кайсы күн? 14 март. Ооба, 14 март. Ал эми жума күнгөчү? Бейшемби. Эшикте аба ырайы кандай? Сонун. Күн ачык, сонун, жаз келип, жерлер көк чөптөр эмне кыла баштады? Өсүп, көгөрүп жатат, Бүгүнкү биздин сабагыбызга бардыгыбыз толук экенбиз. Азаматсыңар, анда эмесе алипе китептерибизди бардыгыбыз ачабыз, алипе сабагыбызды баштайбыз. Мага айткылачы, менин колумдагы эмне? Кол чатыр. Ооба, кол чатыр. Эми мага кулак салгыла. Мен бул кол чатырдын негизинде силерди топторго бөлүп алам, жана ошондой эле жагымдуу маанай түзөбүз. Силер бардыгыңар толук бул жерге чыгасыңар, мен кол чатырда кайсы кыймылды аткарсам, силер ошол кыймылды аткарасыңар. Мисалы, мен айлантканымда, силер дагы айланасыңар. Ал эми кол чатырды мен жапканымда, силер отурасыңар. Түшүнүктүүбү? Ошентип биз жагымдуу маанай түзүп, андан нара сабагыбызды улайбыз. Кана, балдар, мен бул кол чатырды айлантканымда, силер турган жериңерден айланасыңар. Ал эми мен кол чатырды жапканымда болсо, отурабыз. Андан кийин дагы мен айлантканда силер тегеренип басасыңар. Макулбу? Бардыгыбыз түшүндүк, Анда баштадык. Бул YouTube жана мен Google тиркемелерин бир нечесин силер үчүн илгенмин. Өзүңөргө жаккан тиркемелерди тандап аласыңар дагы. Эмне кылабыз? Айланабыз, бардыгыбыз азаматсыңар. Эми мага карагыла. Эмне кылат экенбиз? Отурабыз. Кайра көңүл белгилөө мага. Эмне кылабыз эми? Тегеректеп басабыз, Менин кыймылымды карагыла, балдар. Кол чатыр жөн туруп калды. Кол чатыр жөн туруп калды. Эми силер бул жерде илинип турган кагаздарды көрдүңөрбү? Силер ушуларды өзүңөр каалаганын тандап аласыңар дагы, өз орундуктарыңардан жай аласыңар. Секин. Орундуктардан орун алабыз. Отура койгула, балдар.
Балдар, анда эмесе биз азыр сабагыбыздын алтын эрежесин түзүп алалы. Бул алтын эрежени силер менен биргеликте түзөм. Мен силерге бир нече сүрөттөрдү көрсөтөм, силер жооп бересиңер. Макулбу? Эмне экен? Ооба, туура айтасыңар. Wi-Fi. Wi-Fi'дан эмне алсак болот? Wi-Fi'дан интернет таратабыз. Ооба, туура айтып атабыздар? Ооба. Исқақ, туура айтасың, азаматсың. Ал эмне бул эмне? Ооба, бул YouTube тиркемеси. Ал эми YouTube'дан эмнелерди алабыз? Сүрөттөрдү, жомокторду издесек болот. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда сөзсүз түрдө мен силерди баалап барам. Ал эми баалаганда буну көрдүкпү? Мугалим банк дейт, Силерге, ар бириңерге мен окуучу банк деген карточкаларды таратам, таратмаларды таратам. Силер ар бириңер өзүнө ылдыйына окуучунун аты деп турат, аты, жөнү. Силер өзүңөрдүн аттарыңарды жазасыңар. Мен силерге азаматсың 5 деген окуучулар өзүңөрдүн балдарыңарды ушул жекке топтоп барасыңар. Баалоо боюнча түшүндүк, балдар? Үйгө тапшырма. Анда эмесе үйгө тапшырма. Эмне берилген болчу? Ооба, туура айтасың. Алыкул Осмонов агайыбыздын китепти сүй ырын бергемин жаттап келүүгө. Ким жаттап келди, балдар? Бардыгыбыз мага көңүл бөлөбүз. Мен силердин бардыгыңардын атын бул тиркемеге жазып келгем. Мен басканымда кайсыл окуучуга туура келсе, ошол окуучу бүгүнкү үй тапшырмасын айтып бересиңер. Түшүнүктүүбү? Анда эмесе бардыгыбыз карайбыз. Анда эмесе Муслима, сен айта койчу. Китепти сүй баркын бил, китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Сүттөй таза тилеги, деңизде кең талабы, көктөй тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Азаматсың. Канбийке дейт. Канбийке, айта койчу сен. Китепти сүй баркын бил, китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Сүттөй таза тилеги, деңизде кең талабы, көктөй тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Азаматсың, эң сонун айтты. Нурислам дейт. Айта койчу, Нурислам. Китепти сүй баркын бил, китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Сүттөй таза тилеги, деңизде кең талабы, көктөй тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Азаматсың, Нурислам. 5 сен дагы окуучу картаңа 5 деп белгилеп бар. Иманбек дейт. Китепти сүй баркын бил, китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Азаматсың 5. Демек окуучу картаңа сен өзүңө 5 деп белгилеп ал. Макулбу? Андан Жолдошалиев Исқақ дейт. Демек сен айта койчу, Исқақ. Китепти сүй баркын бил, китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Сүттөй таза тилеги, деңизде кең талабы, көктөй тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Азаматсың, Исқақ, эң сонун. Демек сага дагы 5. Азаматсыңар, балдар. Бардыңар эң сонун даярданып, үйдүк тапшырмага. Жакшы айтып бердиңер. Анда эмесе биз кийинки темага өбөлгө түзөбүз. Силер бардыңар, мени карайбыз. Бул суу, балдар.
суу. Ал эми суунун жардамы менен биз эмне таап алабыз? Көңүл бөлөбүз. Бардыгыбыз сонун болуп, ким биринчи жооп бергенге аракет жасайбыз. Түшүнүктүүбү? Эмненин сүрөтү балдар? Түлкү менен ооба, туура айтасыңар. Түлкү менен коён. Анда демек биздин бүгүнкү өтө турган темабыз балдар. Түлкү менен коён жомогу. Сабактын максатын тема боюнча маалымат аласыңар. Эмненин сүрөтү бул? Бул түлкү токой жаныбарына кирет. Бул көбүнчөсү эт азыктары менен тамактанат. Өңү саргыч, кызгылт жана куйругу узун болот. Бунун териси абдан баалуу деп эсептелет. Түшүнүктүүбү? Эмненин сүрөтү? Коён сүрөтү. Бул дагы токой жаныбарына кирет. Жашылча жемиштер менен тамактанат. Сабиз, капуста ушул сыяктуу. Бул коёндун 50дөн ашык түрү бар. Ак, кара, боз, ала өңдөрдө кездешет. Токой жаныбары болуп, азыркы кездерде ата-энелерибиз үйдө дагы бага баштады. Демек биздин класста эч кимибиз бакпайбыз. Коён менен түлкү жөнүндө маалымат алдыкпы? Мен азыр балдар китептен түлкү менен коёндун жомогун окуп берем. Силер кунт коюп, колдорубузду коюп угабыз. Силер китептен да карасаңар болот. Коён токойдон чуркап баратыптыр. Чуркап баратып дүмүргө мүдүрүлүп кетет. Көзүн ачса алдында түлкү турат. Коён коркуп кетет. Анда түлкү күлүп: "Көрө албагандар мени жегич, коёндордун тукумдарын түгөткүч" деп айтышат. Бул калп. Мындан ары бирге туралы. Макул деп коён коркконунан тез жооп берет. Түлкү коёнду үйүнө ээрчитип келет. Анан: "Сен үйдө тур. Мен түшкү тамакка бир нерсе таап келейин" дейт. Түлкү бир аздан кийин бир тоок көтөрүп келет. Эт бышканда коёнду тамакка чакырат. Бирок коён эт жебейт. Эртеси түлкү үйдө калып, коён кетет. Ал талаадан бир кап капуста алып келет. Тамакты бышырып, түлкүнү чакырат. Түлкү жебей коет. Коён жеп тоюп алат. Түлкү эми тамактанайын деп коёнду желкеден алат. Коён күчүнүн бардыгынча жолконуп, араң кутулат. Ошондон кийин коён түлкү менен жолдош болбой калыптыр. Эмне жөнүндө экен? Коён менен түлкү жөнүндө экен. Коён чуркап баратып эмнеге жолукту? Түлкүгө жолукту. Коён түлкүнү көрүп сүйүнүп кеттиби? Коркуп кетти. Түлкү эмне деп айтты балдар? Үнүңдү чыгарып искак. Коёндордун тукумун түгөткүч. Дагы коёндорду жегич деп айтат. Бирок ал
қалып деді. Бірінші күні кім кетті? Түшкі тамақтануға даярдаған. Түлкі эмне алып келди балдар? Тоқ. Аны қойон жеді бе? Жоқ. Неге жебеді? Ооба, туура айтасыңар балдар. Ал ет жебейт да. Ал эми экинчи күнү ким кетти? Қойон кетти. Қойон барып эмнени алып келди? Капуста алып келди. Капустадан қойон тамакты жасап түлкүнү чакырды. Ал эми түлкү дагы жедиби? Жок. Эмнеге жебеди? Түлкү капуста жебейт. Ошон үчүн жебеди. Ал эми түлкүнүн курсагы ач болгондо кимге кол салды? Коюндун желкесинен алды. Азаматсыңар. Демек жакшы түшүнүпсүңөр, Топтордо иштеп алып барабыз балдар. Мен силерге азыр Google тобуна жана YouTube тобуна мен тапшырмаларды берем. Тапшырмам төмөндөгүчө. Google тобуна силерге мен бүгүнкү темабыздын каармандары бул түлкү, ал эми коён. Ушул түлкү менен коёндун балдар мүнөзүн айтып, ал эми мүнөзү таратмалар менде бар. Бул таратмаларды силер коркок деп атат. Түлкү коркокпу? Жок. Кайсы жаныбарга таандык өзүңөр окуп, ошолго силер кластер кылып жармаштырасыңар. Түшүнүктүүбү? Азыр бардыгыңар буну алгыла. Клей менен жакшынакай кылып топтордо иштейбиз. Силер баштай бергиле. Экинчи топ, силерге мен таратмаларды таратам. Бул таратмаларда тесттер бар. Тесттерди окуйсуңар, кайсынысы туура экенин белгилеп силер туура белгисин коесуңар. Түшүнүктүүбү? Андан кийин мен өзүм текшерип алам. Түшүндүрүп текшерем. Силер белгилеп алдыңарбы тесттерди? Биз буга чейин дагы бир нече тесттерди белгилегенбиз. Ооба. Тесттин жообу менде. Болду. Отуруп алабыз, бүттүкпү? Кана анда колдорду коебуз. Колдорду коебуз. Эржан. Бул тесттин жообу менде. Силер өзүңөрдүн бүгүнкү темалар боюнча окуп белгилеп алдыңар. Эми силер туура белгиледиңерби, туура эмес белгиледиңерби? Мен аны текшерем. Бул ачкыч болот. Ачкычка биринчи мен аруу заттыкын карайын, Аруу заттыкын караганымда мынакей биринчиси дейт туура, экинчиси туура, үчүнчүсү туура. Демек биздин ачкычыбызга аруу заттын тести киши туура келди. Азаматсың 5. Окуучу картаңа 5ти дагы белгилеп кошуп балыңды топтоп бар. Эми Нурислам, сеникин көрөбүз. Нурислам дагы туура, барды үчөө тең туура дейт. Азаматсың Нурислам. Андан кийин
Иманбек, бүгүнкү темага түшүнбөдүкпү? Я. Иман? Кана балдар, силер айткылачы? Эмнеке? Иманбек бүгүнкү теманы бир аз түшүнбөй калыптыр. Дагы көбүрөөк көңүл бөлсө түшүнүп аласың. Азаматсың, Иманбек. Аракет кыласың, а? Түшүнүктүүбү, Иман? Андан кийинки окуучунукун карайлычы, бул Эржан сеникиби? Эржандыкы бардыгыныкы туура. Бүгүнкү темага жакшы түшүнүптүр. Азаматсың. Сеники дагы баары туура экен. Келчи. Муслиманыкы дагы туура дейт. Карагылачы балдар, эмне экен? Бүгүнкү сабагыбызга Нуртилек дагы бир аз түшүнбөй калыптыр. Нуртилек дагы туура жоопторду белгилебей калгансың, а? Аяна, Алия. Алияныкы дагы эң туура, Азаматсың. Силерге мен туура дегендер өзүңөрдүн окуучу картаңарга 5 деген балды дагы кошуп баргыла. Түшүнүктүүбү? Адилхан туура дейт. Мейкин туура дейт. Бардыңар Азамат 2 окуучу гана бир аз түшүнбөй калыптыр. Андан кийин Google тобуна келдик. Исхак, отура кой. Исхак, отура кой. Силерге мен ким буну чыгып окуп берет? Кел. Кел, Рабил. Кел, Канбике. Өзүңөр алып, чыгып окуп бересиңер, а? Келгилечи. Сен буну ал. Мынаяктан карма, мыягын өтүп ал. Мен кармап турайын, сен мындай тур дагы неме? Окуп бер. Балдар, көңүл бөлөбүз. Google тобу туура аткардыбы? Карай, текшереличи. Коёндун мүнөздөрүн айтып беришет. Окучу? Жош. Боркер. Сулуу. Аланкөз. Шамдагай. Коркок. Коркок дейт. Туура айтыштыбы? Демек, бул туура аткарышкан бул топтагына экинчине сен үнүңдү бийик чыгарып окуп берчи. Мындай кыл, неке тур. Амалкөй. Амалкөй. Сулуу. Ачкөз. Акылдуу. Акылдуу дейт. Бул кайсы жаныбарга айттык? Түлкү жаныбар мүнөздөдү. Туура айттыбы? Ач көз, акылдуу, сулуу, куу деп атат. Чындап эле түлкү ошондойбу? Демек, булар дагы туура аткарышкан. Анда эмесе, балдар, силер бүгүнкү темада жакшы тесттик ишти да алып бардык. Бул мүнөздөрүн да жакшы айттыңар. Демек, азыр биз ролдоштурабыз. Ким даяр ролдоштуруп бергенге? Эки топтон дагы боло берет мага. Ким каалоочулар чыгып бул жерге жакшынакай болуп аткарып берет? Токойдон чуркап баратыптыр. Чуркап баратып түмүргө мүдүрүлүп жыгылып кетет. Көзүн ачса алдында түлкү турат. Коен коркуп кетет. Анда түлкү күлүп: көрө албагандар мени жегич, коёндордун тукумун түгөткүч деп айтышат. Бул кап мындан ары берге тууралы макул деп коён коркконунан тез жооп берет. Түлкү коёнду үйүнө ээрчитип келет. Анан сен үйдө тур, мен түшкү тамакка бир нерсе таап келейин дейт. Түлкү бир аздан кийин бир тоо көтөрүп келет. Эт пышканда коёнду тамакка чакырат. Бирок коён эт жебейт. Эртеси түлкү үйдө калып коён кетет. Алда талаадан бир капуста алып келет. Тамакты пышырып түлкүнү чакырат.
түлкү жебейт, коён деп жеп коюп алат. Түлкү эми тамактанайын деп коёнду желкеден алат. Коён күчүнүн бардыгынча жулкунуп аран кутулат. Ошондон кийин коён түлкү менен жолдош болбой калыптыр. Жомокту окуган Сатанова Жамал, ал эми коёндун каарманын Искендеров Исқақ аткарды. Ал эми түлкүнүн каарманын Оролбаева Сейил аткарды. Кызыктуу аткардыбы? Ооба. Силерге жактыбы? Ооба. Жаккан болсо, анда азаматсыңар. Өзүңөрдүн окуучу картаңарга дагы өзүңөргө балдарды коюп баргыла. Отургула. Анда бесе балдар, чарчадыкпы? Эс алуу көнүгүүсүн жасап алабыз. Ордубуздан турабыз дагы. Бул жеке столдон сыртка чыгып турабыз. Келип алгыла. Келгиле балдар. Майлы чыга алгыла. Келгиле. Sunalı, gölge çabak uralı. Kıvıratıp butların, kıvıratıp büt barın, Jal bıraktay dirildi, arıstanday gürüldü. Gök asmanda, cennet değili, değil soluklu, bir yer değili. Bana dostlar var, arı beni, açık cumhur, oldu alakandı, Kızıktуу bölүгүнө келдик. Бизге бака бир нече суроолорду даярдап келген. Ал суроолорго силер жооп берсеңер 10 упайдан берет. Бака, силер берген суроолорго 3 вариант берилген балдар. 3 варианттын бирөө туурасын бассаңар, бака жалбырака секирет. Ал эми силер туура жооп бере албай калсаңар, бака сууга түшүп калат. Ошон үчүн силер азыркы темабыздан, түлкү жана коён темабыздан канчалык деңгээлде түшүнгөнүбүздү ушул жер биз белгилеп алабыз. Түшүнүктүүбү? Даярбызбы? Анда баштадык. Мен суроолорду окуйм варианттар менен, а? Даярбыз. Кана кетти. Коёндун мүнөзү жакшы, коркок, алан көз, акылдуу, тартиптүү. Gel Сейил. Белгиле. Жакшылап беле. Азаматсың 10 упай. Коён талаадан эмне алып келди? Гел. Жакшылап бас. Азаматсың 10 упай. Бүгүнкү тема. Бүгүнкү Гел. Коён менен азаматсың 10 упай. Түлкүнүн мүнөзү адамды досу, куу жана шамдагай, акылдуу, тартиптүү. Жамал, келип белгилейбиз.
Азаматсың 10 ұпай. Андан кейін қойондың тамағын түлкі жедіби? Оба, жоқ, жақтырып жеді дейді. Қанбеке? Азамат 10 ұпай. Тұрауыз. Түлкі емне деді? Дос болобыз, душман болобыз, туған болобыз. Али. Азаматсың 10 ұпай. Уғауыз. Қойон чурқап баратып, емнеге жолықты. Рабил, түлкігі. 10 ұпай Азамат дейді. Қарайбыз. Бірінші күн кім тамақ қылды? Қойон. Секин. Болды. Суға түшіп қалды. Біз демек үлгірбей қалдыға балдар. Андан кейін қойон тамақ емне үшін жебеді? Ет жебеді. Азаматсың 10 ұпай. Қойон емне болды? Тамақ жасап? Қашты. Азаматсың. Андан кейін күші, тұра қой. Демек, біз бүгінгі сабағымыздың жеңішіне жеттік балдар. Ең тура түшініпсіңір. Отырауыз. Орындықтарға отырауыз. Біріне 10-дан бал алып, біз 80 ұпай алдық. Қанша ұпай алыппыз? 80 ұпай алыппыз. Бүгінгі тема сілерге жақтығы? Сілердағы абдан жақшы қатышып бердіңер балдар. Бүгінгі сабақтады ең ақырқы бұл жиынтықтауыз. Сілерге жақты ба? Сабақтың қайсы бөлігі негізіне сілерге жақты айтып қалайыншы? Қайсы бөлігі? Қайсыл? Бардығы дейді Айбике. Дағын? Демек бардығыңарға жаққан, Анда месе балдар сабақ бүгінгі жаққан болса, түшіндік бі? Қойон менен түлкі жөнінде малыматты алдық бі? Сабақ остын балдар, бүгін сілер өз ұпайларыңарды топтодыңар. Google тобы абдан жақшы қатыштыңар. Google тобы. Азаматсыңар бардыңарға, алеме YouTube тобы дағын сілер дағын ең сонын қатыштыңар. Емі арбіріңерді бағалап кетші болсам, Жамал, сен оқушы картада қанша бал топтодың? 15 бал дейді. Али, қанша бал топтодың? Топтай алдың ба? Сен 10 бал дейді, сен че? Сен топтай албадың ба? Бірақ сабаққа жақшы түшіндің, Азаматсың. Айсұлтан, сен қанша бал топтодың? 30. Айбике? 20. 40. Қан неме? Қанбике? 13 бал дейді. 20 бал дейді. 30 бал дейді. Азаматсың. Мейкин? 40 бал. Адилхан? 20. 15 бал дейді. 40 бал дейді. 20 бал дейді Ержан. 10 бал дейді. Сейн. 40 дейді. Иманбек. 20 бал кене сеніке? Сеніке? 35 дейді. 40 бал дейді. Демек, біздің бүгінгі сабағымызда ең жоғарғы бал 40 бал болып тұра. Азаматсыңар. Негізінен бардыңар, аябай сонын жақшы қатыштыңар, бардыңарға 5. Алеме үйге тапшырма. Ушыл түлкі жана қойондың жомоғын үйден дағын жақшылап оқып, ата-енелерістің телефонынан, YouTube'тан мультфилімін көрөбүз, ал эми Google'дан издеп таап, ал жөнүндө маалыматтарды алабыз. Түшүндүк бе? Үйгө тапшырма түшүндүк бе? Азыр китептерибизди салыштыргыла. Бүгүнкү сабагымды жыйынтыктоодо окуучуларга жан жаныбарларды сүйүү, аярым мамиле жасоону үйрөтүү менен
телефонду туура пайдаланууга багыт берип, сабагымдын максатына жеттим.